Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, СТВ телеканалында түз эфирде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бир мандаттуу шайлоо округтарынан катталган депутаттыкка талапкерлердин катышуусундагы теледебат өсүн баштайт. Аны мен Мурат Жулкиев алып барам. Ал эми бүгүн биздин студияда номер 31-Чүй Кемин шайлоо округтарынан өзүн өзү көрсөткөн депутаттыкка талапкерлер катышмакчы. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Исеналиев Эмилбек Аскеевич жогорку кеңешке номер 31-Чүй Кемин округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер, жана ошондой эле Абакиров Аскар Жумабекович жогорку кеңешке номер 31-Чүй Кемин округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкер. Ал эми өзүңүздөр көрүп аткандай эле бир трибуна бош. Бүгүн негизи Борбордук шайлоо комиссиясындагы Чучугулакта алынган шарт боюнча дагы 3-чү кандидат бизге студияга келмек. Ал Дүйшөналиев Нурлан Кадырбекович, бирок биздин редакторлорго алдын ала билдирди. Өзүндөгү иш сапарларына байланыштуу бүгүнкү түз эфирге катыша албайт экен. Урматтуу кандидаттар, студиясына кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Эмесе сиздерге биздин теледебаттын жүрүшү тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн. Теледебатка 15 минуттадан ар бириңиздерге бекер убакыт берилген. Ал 15 минут 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүктө сиздер кириш сөз катары биздин телекөрүүчүлөргө 2 мүнөттө өзүңүздөр тууралуу өмүр баяныңыздарды айтып тааныштырып өтсөңүздөр болот. Ал эми экинчи раундда болсо менин берген 5 мүнөттүк суроолорума жооп бересиздер. 3-чү раундда 7 минутта каралган. Анда сиздер өзүңүздөрдүн оппоненттериңизге суроо менен кайрылып жооп алууга биз шарт түзүп беребиз. 4-чү бөлүк бул 1 минутта. Анда сиздер эмне үчүн 28 ноябрда ушу Чүй Кемин 31 шайлоо округунан шайлоочулар келип сиз үчүн добушун бериш керек. Дагы бир жолу тастыктап, жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтып өтсөңүздөр болот. Менин оюмча теледебаттын жүрүшү түшүнүктүү болду окшойт. Анда биз биринчи раундду баштасак, урматтуу Аскар Жумабекович, биринчи чучулак боюнча сиз экенсиз. Ошондуктан сизге берилген 2 минутаңыз башталды. Сүйлөй берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу элим? Мен Абакиров Аскар, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкермин. Өзүм Боролдой айылынын тургуну, фермермин. Айыл ичинде болуп жаткан көйгөйлөрдү жакшы билем. Бул кандай чечиш үчүн да жакшы билем. Азыр ар бирибиз өзүбүз күчүбүз менен жашап келатабыз. Ошон үчүн азыр жакшы мүмкүнчүлүк келди. Бул жашообузду өзгөргөнгө бул шайлоо. Ар бирибиз келип шайлоого катышып, ар бир добуш маанилүү келип бериңиздер суранам. Убактыңыз бар дагы? Барбы? Макул. Жогорку кеңештин депутаттын негизги милдети бул ар бир жаранды мыйзам чегинде колдоо жана коргоо. Менин шайлоо программанын негизги максатым бул мамлекеттин ишин айыл жергесине багыттоо. Ошон үчүн бул көп жумуштар бар. Айыл ичинде жашап аткан азыр элдер аябай кыйынчылык заман болуп атат. Ошон үчүн бул жогорку кеңешке Кудай буйруп депутат болуп калсам, айыл жергесинде айылда жашаган адамдарды барынды ошо колума келишинче жардам бергенге талабымды талашам. Жогорку кеңеште иштеп, ак кызматымды жасап, иштегенге мен даярмын, туугандар. Барбы? Ошон үчүн мен дагы айткым келет, бул ар бир айылдан келген проекттер, мисалы, мына суу маселеси, үрөн маселеси, сапаттуу үрөн боюнча болсо, ар бир министрлик менен айыл чарба министриге барабыз. Башка мисалы жолдо кечиресиз, урматтуу Аскар Жумабекович, сиздин 2 минутаңыз аяктады. Дагы убактыңыз бар алдыда, балким айтпай калган сөзүңүздү жыйынтыктарсыз. Урматтуу Эмилбек Акеевич, сиздиге берилген 2 минутаңыз башталды. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар. Кемин Чүй Токмок боюнча бир округ болду. Кудай буйруса ошол жерге 31 округ деп мен өзүм 9 номурду алып Жеребеевкадан ошого туура келдим. Кудай буйруса. Менин атым Исеналиев Эмилбек Аскеевич. Кемин районунан болом. Өзүм кесибим юрист. Негизги кесибим ушул боюнча мен 2002 жылдан бери жумуш алып барам.
юридикалык фирмам бар. Адвокатмын өзүм, негизи ошол юридикалык фирманы жетекчилик кылып, далай адвокаттарды, юристтер менен иш алып барып жүрдүк. Жарандарга кызмат кылып жүрдүк. Андан бери өздүк патриоттук сезим менен ушул баягы иллюстрация мыйзамында колдоп жүрдүм. Ошол убагында эмне үчүн ушул иллюстрация мыйзамы кирбейт деп. Андан кийин 2016 жылы жогорку элдик көзөмөлдөп коомдук түздүк эле коррупцияга каршы. Негизи өзүңүздөргө белгилүү болгондой, муну түзгөн себебибиз коррупциянын бүгүнкү күндө абдан тармактап тамырлап кеткендигин баардыгыбыз жакшы билебиз. Кайсы президент келбесин, ким келбесин, ошол тармакты сөз кылабыз баардыгыбыз тең. Бүгүнкү күндөгү маселе ошон үчүн ушул негизде ушул жогорку элдик көзөмөл дегенди түзүп, ошол жакта жетекчилик кылып, ушул иштерди, коррупцияга каршы иштерди көп алып барам. Кыргызстан боюнча 2000ден ашык жараныбыз бар, Кудай буйрса. Ошолор менен жерлерди кыдырып, өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Албетте мамлекетте көйгөй көп. Бул көйгөйдүн баардыгы тең кайдан келип чыккан, эмне үчүн ушундай болуп атабыз, эмне үчүн начар жашап атабыз, мамлекетибиздин акыбалы эмне үчүн ушундай начар акыбалда деген сөздөрдүн баардыгын тең абдан туура көтөрүлгөн маселе деп эсептейм. Буга баардыгыбыз тең, урматтуу шайлоочулар, жапа-тырмак өзүбүздүн аракетибизди кылып, жапа-тырмак ошол президентке, депутаттарга, министерство, ведомство, бүт баардык структураларга жардамыбызды берип, аракетибизди кылып, келечегибизди оңдоого салымыбызды кошуш керек. Бул ар бир жарандын милдети деп эсептейм. Ошондуктан шайлоого бүгүнкү күндө өзүмдүн кандидатурамды койгом мен. Рахмат. Сизге берилген 2 минутаңыз соңуна келип жетти. Урматтуу кандидаттар, биздин биринчи раунд ушу менен аяктады. Эми экинчи раундга өтсөк, бул жерде 5 минутта берилген. Анда мен сиздерге суроо менен кайрылам, ага жооп алууга биз мүмкүнчүлүк беребиз. Мен сиздерге суроо берип атканда сиздердин убактыңыздар кетпейт. Качан гана жооп башталганда ошол мүнөт, секундтардан эсептелинет. Урматтуу, анда Аскар Жумабекович, сизден баштайлык. Сиз биринчи турасыз. Айтсаңыз, мынакей. Сиз айыл өкмөтүндө, айылда фермер болуп иштейт экенсиз да. Анан мыйзам чегинде ушул айылдын көйгөйлөрүн айтып өттүңүз, көйгөйлөр көп депчи. Сиз эгер депутат болуп калсаңыз, кайсыл мыйзам долбоорун сунуштайт элеңиз? Конкреттүү түрдө. Анан аны кантип чечсе болот? Ошону эле айтып кетсеңиз. Биринчиден, Кудай буйруп депутат болуп калсам, мен мыйзамды, менде бир чоң кыялым бар. Бул биздин ата бабаларыбыз жүргөн касиеттүү жерибизде мондай улуу жибек жолдо турабыз. Ошону кайра жандандырып, ири регионалдык соода борбору ачкым келет. Ошону негизинде ошого мыйзам, биринчи ошо мыйзам ошого келет деп ойлоп атам да, ошону жазып, ири регионалдык соода борбору. Кудай буйруп депутат болуп калсам, ошону мыйзамды биринчи жер маселеси трансформация кылып, анан кийин инвесторлорду таап туруп, ошо чоң ири регионалдык соода борбору. Ал биринчиден иш менен камсыз болот эл. Биринчи, экинчи болсо бул азык-түлүк продукцияны баарында биз таза, мондай органикалык семирткичтерди кошуп, таза продукция, эко, аны биз баарында тетеге керек болсо Кытайга чейин алып барабыз. Эт, сүт, биздики баары таза болот. Анан кийин Россия, Казакстан, Өзбекстан бир жылда айыл чарба министрлиги айтып аткан дыйкандарга, картошканы сепкиле, биз Өзбекстанга экспорт кылабыз деп. Бары мына чөңгөмүн бүт картошканы себишти. Башка да региондордо бүт канча деген кредиттерди алышты дыйкандар. Анан кийин сеп туруп, аягы тетеге чегара жаппадыбы? Дыйкандар кандай анан кийин картошканы же сата албай, же аны жөн эле ошондой эле турду. Ошо көйгөйгө андайлар көп. Ошо тийиштүү айыл чарба министрлик менен андай силер колуңа келбейби? Андай пландарды койбогула. Дыйкандарга айтпагыла деп айтыш керек эле да ушундай. Дыйкандар мына бүгүнгө чейин кредитти алып кутулбай жүрүшөт. Ошону мен биринчи түздөн түз ошо ири регионалдык соода борбору Кудай буйруп ошо ачкым келет. Ошону буйрса ишке мына ашырабыз буйрса. Болот ушу. Рахмат. Дагы суроолорум бар. Убакытты үнөмдөйлүк. Рахмат жооп бергениңизге. Эмилбек Каскевич, өзүңүз айтып өттүңүз, мынакей кириш сөзүңүздө мен баягы коррупция менен күрөшүп келгем, жана бул боюнча иштерди алып барам деп. Анда биринчи эле суроом. Кыргызстанда коррупция менен негизи
кантип күрөшсө болот, негизи кантип жойсо болот? Ошонун жолдору барбы? Рахмат. Мунун жолдору бар. Ушул жолдорду издеп биз жанагындай мыйзамдарды сунуштап жазып, өзүм жеке жазганмын. Мурунку президент Атамбаев убагында жазып бергем. Мисалы үчүн сот системасын, прокуратура системасын бардыгы тең айтат. Кайсы президент келбесин айтат, реформа кылалы деп. Мен ошол экин жазып, газетага чейин чыгарып, сунуштап бергем. Президенттик аппаратка, жогорку кеңештин депутаттарына, ошол комитеттерге сунуштап бергем. Бирок тилекке каршы кабыл алган эмес. Мен муну жолугучларда да айтып атам бардыгын тең. Муну менин коомчулугум да билет, жана жогоруда айтып кеткен. Андан тышкары ал кабыл албай калгандан кийин иллюстрация мыйзамы жок дегенде кабыл алынсын деди. Коррупционерлерди бүгүн выявлять этип атышат, билип атышат, көрүп атышат, бирок ошолор бир жумуштан алып экинчи жумушка алып коюу маселеси чечилип калсын дегенбиз. Бир черный список сыяктуу болуп калсын дегенбиз ошол эки. Анда жазып, анда колдоп жүрдүк, анда кабыл алган жок. Эми негизги мамлекетте деген источником власти является народ деп коет. Эл деген бардыгына ээ укуктуу, бул конституциянын башкы статьяларында, экинчи статьясында жазылууда эл бир нерсеге ээ болуш керек деген маселе менен көтөрүп биз народный контроль деген Советтер Союзу убагында иштеген. Айын үчүн демократия убагында иштебеш керек. Бүгүн биз өзүнчө мамлекетпиз. Эл бүгүн эмне болуп аткандыгын билбейт. Кайсы айыл өкмөттө, кайсы шаарда, кайсы мекемеде, өкмөттүк мекемелерде эмне болуп атканын билбейт. Ошондуктан ушул мыйзамдардын бардыгын тең муну да жазып, ушун жетекчилик ушул боюнча иш алып барып атабыз. Эгерде эл көзөмөлгө алса, бул жерде көп нерселер бар, көмүскөдө калып эле ачыкка чыкпай айтпайбы? Ошон үчүн ушуну чыгарыш үчүн элдин көзөмөл, элдин аралашышы керек бул жерге деген ой бар. Бүгүнкү күндө тилекке Кудай буйруп баягы биздин да үнүбүз жетип, Садыр Нуркожоевич келип ушул эки мыйзам антикоррупционный службаны жоюп, АДС кылып түзүп берди. Ошол АДСке бүгүн бир элдерди аралаштырды ошол жака. Бул деген жакшы нерсе. Эл деген бир нерсеге болуш керек да. Эл бүгүнкү күндө митинг менен гана эмеге буга чейин ээ болуп жүрдү баягы шайлоогочу. Шайлоого эл керек, анан кийин кереги жок болуп жүрдү да. Ошондуктан ушул элди аралаштырсак, анан кийин жакшы ушул жапатырмак биринчи лицого депутат, парламент ушул мыйзамдарды жакшынакай кабыл алып туруп, туура жолго салсак, ошондо коррупция менен күрөшүү жагын чечебиз деп ойлойм. Мындай бардыгын камай берип, итти канчалык сабасаң ошончолук кабанак болот дейт. Анте бергенде бул деген козу карын сыяктуу өсө берет деп ойлойм. Рахмат, Эмилбек Аскеевич. Эми урматтуу Аскар Жумабеков, сизге суроо менен кайрылайын. Өзүңүз кириш сөзүңүздү айтып өттүңүз. Долбоорлор менен айыл жергесиндеги баягы шартты айылдагы көйгөйлөрдү чечиш үчүн долбоорлор менен иштешебиз деп. Ушуга токтолуп өтсөңүз, кандай долбоорлор менен иштесе болот? Анан негизи эле фермер катары сиз ушу инвесторлор менен иштештиңиз беле? Негизи эле долбоорлорду жазуу боюнча тажрыйбаңыз барбы? Бул долбоорлорду биз кандай иштейбиз? Мисалы, мен оюм мына айылдарды бүт кыдырдым. Кемин, Чүй райондорду бүт кыдырып, анан кийин тиякта эл айтып атат. Ар бир айылда элдер айтып атат. Бизге мисалы таза суу керек. Анан кийин ирригациянын системалары керек деп. Анан кийин бирөөлөр айтып атат, үрөөн, сапаттуу үрөөн керек деп. Анан кийин ошентип эми чынын айтканда айыл жергесинде жашап, айылда жашап, айылдын ошентип ичинде, айылдын ичинде көйгөйлөрдү жакшы билип, андай бирөө да айылдан ошентип депутат болуп, жогорку кеңешке депутат болгон эмес. Эч качан. Бул тарыхында да андай болгон эмес. Ошон үчүн мен ошентип декандар келип ошентип мага айтышты да, Аскар байке, сиз жогорку билимдүүсүз, агрономсуз, кесиби да агроном. Барып, жогорку кеңешке барып, мондай биздин талабынды талашпайсызбы деп. Айылга кичине мамлекеттин ишин мондай кичине буруп, айыл жергесинде ошондой аягына чейин турбайсызбы, барбайсызбы деп. Ошого мен макул болдум. Силер колдосоңор, анда мен чыгайм, макул, барып иштейм деп. Ошон үчүн мен тажрыйбам бар. Күчүм да жетет, билим да жетет, тажрыйбам да бар. Бул жакшы ошондой жолго да төшүп, айыл жергесинде мондай көтөргөнгө да мүмкүнчүлүгү да болот буюрса. Бул негизи бул мына депутат болгондо, бул мына трибунадан түз эле ачык айтканга, мына ачык айтып, айкын айтып, анан кийин бул мондай таза айтып, көйгөйлөрдү көтөрүп, мен негизгиси милдет деп ойлойм, мондай элдин мондай мыйзам чегинде колдоо жана коргоо да. Анан кийин бул мен дагы бир айтып коеюнчу. Элдин талабында талашып, аягына чейин жүрүп, тияктан эл үчүн иштеп, ак кызматынды жасап,
мен өзүмдүн момдай ак ниетим, момдай чын жүрөк менен тияка барып эл үчүн иштей турган момдай оюм бар эле да, ачык. Рахмат. Рахмат, Аскар Жумабекович. Анда Эмилик Аскеевич, сизге суроо менен кайрылайын. Сөзүңүздү айтып өттүңүз, кемин жерин кыдырып көрүп атам деп. Өзүңүз мынакей Бишкекте турат экенсиз. Негизи эле бул көйгөйлөрдү чечиш үчүн сөзсүз түрдө депутат болуп, айылдарды кыдырыш керек беле, же депутат болбой деле ушу өзүңүздүн туулуп өскөн ушу кемин жергесинин көйгөйлөрүн юрист экенсиз, жардам берип көтөрө берсе болбойт беле, эмне үчүн депутат болуп баратасыз? Рахмат. Ушул суроо негизи жакшы суроо да. Депутаттардын эмне үчүн депутат болгондугу деген бул чоң маселе деп ойлойм мен. Себеби деген депутат болуш үчүн мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Ушул өзүм канча мыйзамдарды жазып сунуштап жүрдүм, бирок мен аны эч жакка алып чыга алган жокмун. Аны мен мамлекетке, элдин алдына алып чыга алган жок. Мен ошол экен президенттик аппаратка мурунку жогорку кеңештин депутаттарына мен сунуштап жүрдүм. Бирок тилекке каршы ошол мен коомчулугу менен иштеп чыккан мыйзамдардын бардыгына тең мен жакшынакай жол ала албагандыгы үчүн бүгүнкү күндө депутаттардын жогорку кеңештин депутаттарына мыйзамды алып чыгып сунуштай алат да. Ошондуктан ушул мыйзамды мен алып чыккан себебим ушу, жогорку кеңешке депутатка барган себебим ушул. Бул жерде мен юрист болгондон кийин өзүңүздөр билесиздер, биздин мыйзамдардын көпчүлүгүнүн керек болсо башкы мыйзамыбыз конституция жыл сайын өзгөрүлүп атат. Керек болсо уголовный кодекс, процессуальный кодекстер өзгөрүлүп атат. Бардыгы тең мааниси жок. Канча расход, канча нерв элдин, канча элдер ушунун азабын тартып, канча элдер камакта отурат, ак жерден күнөөлүү болуп, канча элдер арыстарын өткөрө албай жүрөт. Ушунун бардыгы тең элдин маселеси бул. Негизи мунун бардыгын тең оңдош үчүн, сунуштап алып чыгыш үчүн мен ойлойм жогорку кеңешке юристтер келиш керек көбүрөөк. Себеби бул мыйзамдын бардыгы тең ошол юристтерден электен өткөрүп туруп кабыл алыш керек. Электен өткөрүп кабыл алып туруп жакшынакай туруктуу мыйзам, башкы мыйзамды биз орнотушубуз керек. Ошондо гана биздин мамлекетибиз оңолуу жүрөт. Биз ошол мыйзамга таянып жашайбыз, таянып иштейбиз негизи. Ошондуктан мен жогорку кеңешке барууну мен коомчулугу менен сүйлөшүп, ошол өзүбүздүн мыйзамдарды алып чыгыш үчүн, мыйзамдарды оңдош үчүн салымыбызды кошуш керек болуп атат. Мен ушул адвокат болуп жүрүп, өзүмдүн коомчулугумду иштеп жүрүп канча элге жардам бердим, бирок жеке элге жардам берип маселени чече албайт экенсиң, мамлекеттин маселесин. Колдон келишинче бүгүнкү күндө Кудай буйрса жакшынакай указ чыкты мынакей бүгүн. Таза шайлоо деген президент мындайды чыгарган эмес, эч бир президент. Кудай буйрса Садыр Нурзиевич чыгарды. Мен ошого абдан ыраазымын. Таза шайлоо жана адилеттүү шайлоо деп атат. Ошол таза шайлоо менен адилеттүү шайлоо менен биз көп нерсеге жетишебиз. Эгерде таза шайлоо болсо, Кудай буйрса мыйзамдар өзгөрүлүп, жакшы орду ордуна келет деген бар. Ошондуктан мен жогорку кеңешке депутаттыкка аттанууга ушундай чечим кабыл алдым. Рахмат, Эмилик Аскеевич. Урматтуу Аскар Жумабекович, сиз экөөбүздүн 32 секундабыз бар экен. Сиздин оппонентиңиз эле азыр мынакей мен берген суроого жооп берди. Негизи жогорку кеңешке юристтер көбүрөөк келиш керек деп. Сиздин оюңузча жогорку кеңешке кандай адамдар келиш керек? Кантип жооп бересиз? Менин оюмча юристтер да керек, практик да керек. Момундай ал жергесинде. Анын үстүнөн азыр мына бир мандаттуу барып атпайбызбы? Анан юристтер мыйзамды жаза бербей, эми аны мыйзамды да жазабыз. Мыйзамды да жазганы эмеси болот да биздечи. Бирок биз момундай регион болгондон кийин, момундай айыл жергесинде эмне кандай маселелер бар? Ошону баарынды көтөргөнгө биз даярбыз да, дайыма. Рахмат, урматтуу Аскар Жумабекович, убактыңыз сизге берилген 5 минутта бүттү. Анда мен азыр суроомду Эмилбек Аскеевич менен улантып суроо жооп алсам, сиз экөөбүздүн убактыбыз дагы 49 секундабыз бар экен. Урматтуу Эмилбек Аскеевич, туура айтасыз, юристтер көбүрөөк керек деп, иш билгилүү, тажрыйбалуу адамдар келиш керек деп. Бирок азыркы учурда өзүңүз айтып өткөндөй эле люстрация деген маселе өтө чоң, маанилүү көйгөй. Бул боюнча өзүбүз жакшы билебиз, былтыр кандай окуялар болгонун. Көп айтып атат, жаштар келсин деп. Сиздин оюңузча кандай адам келиш керек ушу 7-чи чакырылышка депутат болуп? Рахмат сурооңузга. Бул жаштар менен бүгүнкү күндө улуу муун менен кичүү муун анча талашып калды деп айтсак да жаңылбайбыз. Бул деген себеби деген 30 жылда келип ушул чогулган маселенин бардыгын тең эмне үчүн ушуга келдик деген акыбалды бүгүнкү күндө жаштар көтөрүп турат. Эмне үчүн ушуну силер мурун караган эмессиңер деген сөздү айтып турат керек болсочу. Бирок бул кызмат деген кызмат болот. Кызматка барып эле баягы ушунун баарын тең аткарып жиберем деген да кыйын негизи. Бирок мен ойлойм жаштарды, кадрлар тартып, ошолор деген акын үйрөтүп тепкич менен өйдөгөстө көтөрүш керек. Тепкич менен көтөрсөк, ошолор билимдүү болушат. Парашют менен келип бийликке отуруп калгандай болбойт алар. Эгерде ушул тепкич менен барып жакшынакай тажрыйба алып, опыт алып, анан ошондо элге кызмат кылып берет деп ойлойм. Кайсы жумушта болбосун тажрыйба керек. Тажрыйба болсо, ошонун ишинде бир жыйынтык болот, Кудай буйрса.
Рахмат, урматтуу Эмилбек Аскеевич, урматтуу Аскар Жумабекович, менин берген суроолорума кенен жооп бергениңизге ыраазычылык билдирем экөөңүздөргө тең. Биздин ушуну менен экинчи раунд аяктады. Азыр эми мен сиздерге мүмкүнчүлүк берем. 7 минутта убактыңыздар бар. Бири-бириңиздерге ошо оппоненттер сурооңуздар болсун, азыркыга чейин жооптор болуп атты. Балким сурооңуздар жаралгандыр. Ага жооп алууга биз шарт түзүп беребиз. Ушул жерин эскертип коеюн, урматтуу кандидаттар. Ар бириңиздер суроо берип аткан адамдын дагы, жооп берип аткан адамдын дагы убактысы кетет да, 7 минуттаңыздар эсептелип турат. Ошондуктан убакытты жакшы колдонууга мен сиздерге шарт түзүп берейин. Анда 3-чү раунд башталды. Сиз, урматтуу Аскар Жумабекович, биринчи турасыз. Эмилбек Аскеевичке сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот. Эмилбек Аскеевич, сиз юрист экенсиз. Мен бир суроом бар эле. Сизге бул азыркы конституция жакшыбы же парламентаризм жакшыбы? Сиз юрист катары ошону жооп коесузбу? Жооп бересизби? Рахмат. Мен ушул бул маселе дагы негизи орчундуу маселе да. Бүгүнкү күндө мынакей парламентский анан кийин одномандатный болуп кетип атат да. Бул негизи мен одномандатныйды көп жактырам. Өзүмдүн жеке оюм. Себеби деген бул жеке оюмду жактырган себебим бул парламентский правление деген бул деген мынакей 10 жылда көрдүк. Биз парламентский правлениеде 120 депутат баш болуп, президент баш болуп, бар тең башкарууга кетип, эл өкүлү жок калды деп айтсак болот да. Ошол өкүлү жок калгандыгы үчүн биз азабыбызды жеп отурабыз бүгүнкү күндө. Мен ушундай эле айтат элем да. Себеби деген мындай кайсы жерде болбосун мамлекет бул президент деген ким, парламент деген ким, министр деген ким, ушунун бардыгын тең баарын ордоруна коюш керек негизи. Менин оюмча парламентский правление деген бул качан мамлекетте тынчсыз болуп, тынчтуу болуп, бардыгы тең жакшынакай пенсия алып, жакшынакай айлык алып, жакшынакай иш чара менен камсыз болгондо, ошондо парламентский правление өтөбүз. Мисалы үчүн анда мен өзүмдүн жеке голосумду бир партияга берип коем. Мен үчүн сиз голосовать эте бериңиз, мен үчүн себеби сиздин программаңыз мага жагат деп. Бүгүнкү күндө балдарыбыз, элдерибиздин бардыгы тең чет мамлекеттерде жүрсө, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей жумуш ордулары аз болуп атса, бүгүнкү күндө жакшы пенсия албаса биздин эне атабыз, ушул оорулуулар, инвалидтер жакшы пособие албаса, анан кийин биз кайсы арыбызга мындайча айтканда ушул партияга мен голосумду сен мен үчүн голосовать этип бере алабыз. Өзүңүздөргө бул деген башыбыздан өттү биздин. Ошондуктан мен бул бүгүнкү күндө парламентский жакшы, бирок ага биз эрте деп эсептейм. Эрте болгондугу үчүн ушул парламентский правленияны мен азырынча колдобойм. Бирок азыр экөө тең кетип атат. Эми ушул жылда, ушул 5 жылдыкта 7-чи сазывда мен ойлойм, бул деген как испытательный болуп атат да азыр. Экөөнү салыштырмалуу түрдө көрөбүз аягында кандай жыйынтык чыгат. Парламентский менен одномандатныйдыгы. Рахмат. Эмилбек Аскеевич, эми сизде, сиздин оппонентиңиз Аскар Жумабековичке сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот. Аскар Жумабекович, айыл чарбада жүрөм деп атасыз. Мына мен деле айыл чарбада жүрөм, айылда чоңойгом, айылдын көп иштерин кылам. Ушул айыл чарба боюнча мисалы үчүн ушу бурулда айыл өкмөтүнө өзүңүздүн салымыңызды кошуп, жеке жардамыңызды кылып, же болбосо районго кылдыңызбы, же Кыргызстан боюнча кылдыңызбы? Эмне азыр ойлоруңузду айттыңыз, бирок кылган иштериңизди айтып берсеңиз ушул боюнча, айыл чарба боюнча. Эми мен сизге айтарым, Эмилбек Аскеевич, жакшы суроо. Бул негизи бүт дыйкандар мисалы бир будайды же арпаны сеп, анан кийин 10 дан, бир данды сеп, 10 данды алыш, бул уже чоң жумуш. Же бир картошканы отургузуп, 10 картошканы алыш, бул керек болсо мамлекет үчүн чоң жумуш. Анан кийин биринчиден мен налогду төлөп атам. Налог төлөп атам, бул ошондой чиновниктерге бул баягы айлык, анан кийин пенсия, анан кийин жана башкалар да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, мен чоң салымды кошуп атам. А сиз сурап аткан, сиз кайсы эме кимге жардам бердиңиз деген суроого мен ошентип жооп берейин. Мен эми мактанбай эле коеюн, кимге мен жардам бергени да. Аны ошо кишилер билет, анан Кудай билет. Бүттү, рахмат. Рахмат, Аскар Жумабекович. Анда сиз кайрадан ушу сурооңуз болсо Эмилбек Аскеевичке кайрылсаңыз болот, убактар бар. Суроом жок. Сурооңуз жокпу? Рахмат. Анда Эмилбек Аскеевич, сизде сурооңуз болсо кайрылсаңыз болот оппонентиңизге. Мен деле бул жерде
Жумабекович аракетин кылып айыл чарбаны көтөрөм деп аттыр. Бардыгыбыз тең айылда чоңойгон балдарбыз негизи. Ошондуктан айыл чарбасын колдогон жагы мен да колдойм. Мен дагы өзүм юрист болсом да бүгүнкү күнгө чейин айылыма ушу суу чыгаруу жагынан, суга суу чыгаруу боюнча аракетимди кылып, элдерге барып ушундай активный жумуштарды чогултам мен. Аларга акча бербейм мен, ушуларды мен барып өзүм баш болуп иштегенде, мынакей телевизордон көрүп атканда ушул айылдын аксакалдары деле ошол 70ке чыккан аксакалдар чыгып өздөрүнүн резинка көтүн кийип алып туруп, арыктарды оңдойлу, тиңдей эмдей ал деген жумуштарды мен 2-3 жыл мурун эле кылып бергем. Кудай буйруса, сууну, ичкен сууну канча жылдан бери бизге проблема эле, ошонун бардыгын тең тартып берүүгө жардам бергем. Бул Жумабековичтин аракеттеринин бардыгы тең жакшы, мен туура көрөм. Негизи бирок ушул экини уран кылып чакыра кетиш керек негизи. Бүгүнкү күндө биздин элдер самотек менен жашап атат. Ошондуктан элдердин бардыгын тең мен Жумабековичке да жакшылык каалайм, тилек каалайм. Кудай буйруса ушундай иш аракеттерди кылып, ишиңизге ийгилик каалайм. Кудай буйруса келечекте жашсыз дагы, алдыңызда койгон максатыңызга жетиңиз. Бирок ушундай кандидаттыкка, жогорку кеңешке депутаттыкка аттанып кандидат болуп тургандан кийин бүгүн элге берген убадаларды, элге берген милдеттерди унутпаш керек. Ушулардын баарын аткаранга аракет кылыш керек. Улууну улудай, кичүүнү кичүүдөй сыйлап, жаштарды жетелеп, алдыны көздөй баскандай багыт кылыш керек. Негизи сиздин кандидатураңызды коюп, ушундай алдыга умтулганыңыз бул өзү негизи келечекте ийгилик. Кудай буйруса, ийгиликке жетишиңиз, ошол экинин бардыгын тең өзүңүздүн историяңызда, бала бакыраңызда, тарыхыңызда калат өзүңүздүн. Бул өзүңүзгө жакшы болот негизи. Мен сизге ийгилик каалайм. Рахмат Эмилбек Аскерович. Аскар Жумабекович, сиз сурооңуз жок дедиңиз. Убактыңыздар 2-4 бар, кааласаңыздар ушу менен да биз 3-чү раундду жабабыз. Калуу тилегиңиздер жок, сурооңуздар жок, анда ушу менен биздин 3-чү раунд жыйынтыкталды. Рахмат бири-бириңерге сый урмат менен мамиле кылып, кенен суроого жооп алганыңыздарга мен ыраазычылык билдиремин. Модератор катары эми урматтуу талапкерлер, сиздерге берилген 4-чү раундтагы биздин убактыбыз келип жетти 1 минутадан. Эмне үчүн 28 ноябрда ушул Чүй, Кемин шайлоо округдарынан шайлоочулар келип, именно сиздер үчүн добушун бериш керек. Ошого кайрылуу жасап кетсеңиздер болот. Урматтуу Аскар Жумабекович, сөз сизде, сизге берилген 1 минута башталды. Урматтуу элим, 28 ноябрда шайлоого келип, добушуңарды бериңиздер. Жакшы мүмкүнчүлүк келди. Ошо башка андай мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн ар бир добушуңар маанилүү. Келип добушуңарды бериңиздер. Анан кийин айтып кеткендей, мына ири регионалдык соода борбору Кудай буйруса, аны да ишке ашырабыз буйруса. Анан кийин иштеп турса, азык түлүктөрдү баарынды сатып, ашкан акчаларга ар бир айылга керектүүчү мына техникаларды, трактор, комбайн болобу, ошолорду баарынды биз тияка жеткизебиз. Керек болсо мамлекет үчүн 4 миллиард 800 миллион доллар мамлекетибиз карызбы? Керек болсо биздин ири регионалдык соода борбору иштесе, бүт мамлекет үчүн төлөйбүз. Бүт мамлекет тышкы карызды. Туугандар баары жакшы болот. Рахмат урматтуу Аскар Жумабекович. Сөзүңүзгө кызып калганда бирок 1 минутаңыз бүтүп калды, кечирим сураймын. Урматтуу Аскар Жумабекович, ыраазычылык. Анда Эмилбек Аскерович, сизге берилген 1 минутаңыз башталды. Мен урматтуу шайлоочулар, сиздерден бүгүнкү күндө эң биринчиден ушул таза шайлоого чакырат элем. Таза шайлоо болсун, адилеттүү шайлоо болсун деп. Биздин коррупциялык системанын бардыгы тең ушу шайлоодо башталып атат. Шайлоодо ушунун бардыгы тең акча таратуу, ар кандай көпүрө салып берем, оюнчук жанагы игровой площадка салып берем деп эл алданып атабыз, бузулуп атабыз ошого. 2000 сом, 3000 сом да алып туруп 5 жылдык келечекти сатып атабыз туугандар. 5 жылдык келечекти бала бакыранын келечегин сатып атабыз. Ошол эке басым кылышыбыз керек туугандар. Мен өзүмдүн койгон кандидатурамды эмне үчүн койгонун айтып бердим, бирок мен ушул мыйзамдардын үстүндө иштейм, Кудай буйруса, ошолордун бардыгын тең ишке ашырууга аракетимди кылам. Андан тышкары эң негизгиси мен өзүмдүн планымда ушундай бар. Bir kvartalda bir жолу өзүм шайлоочулар менен жолугушуу уюштуруп турам. Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен тыгыз иштейм деген оюм бар. Элдин мүнөзүн, канаатын ушинтип баягы доолорун алган ар кандай арыз мундарын алып чечип берүүгө аракетимди кылам. Себеби ошол биздин депутаттын эң жогорку милдети деп эсептейм мен. Ошол эркин аткарыш керек, жолугуш өткөрүп туруш керек жогорку кеңештин депутаты. Рахмат. Урматтуу Эмилбек Аскерович, сизге берилген да 1 минутаңыз соңуна келип жетти. Урматтуу. Бүттү болду. Кечиресиз, теледебаттын шарты боюнча биздин 4 раундтан колдондук, эч кандай
сөз сүйлөй албайсыздар, себеби буга чейин 7 минутта берилгенде мен сиздердин сураганмын, калоодагы тилектериңиз айтсаңыздар деп. Кечиресиздер, убактыбыз аяктады, сиздерге берилген 15 минутту толугу менен колдондуңуздар. Ал эми ушуну менен биздин теледебат соңуна келип жетти. Ийгилик каалаймын ишиңиздерге. Рахмат биздин студияга келип, өзүңүздөрдүн программаңыздар менен телекөрүүчүлөрдү ушул эң башкысы Чүй жана Кемин шайлоо округтарынан тааныштырганыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин теледебат соңуна келип жетти. Мен дагы жогоруда айтылган сөздөргө кошулуп, эң башкысы таза шайлоого барыңыздарды чакырып кетмекчимин. 28 ноябрда Кыргызстандын келечеги үчүн, биздин муундарыбыз үчүн акчага алданбай, акылыбыз менен, жүрөгүбүз менен өз добушубузду берелик. Ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.